Кудайдын чакырыгы. 7 декабрь. Татып көргүлө. Ошондо Теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр. Теңирге таянган адам бактылуу. Бул сөздөрдү Дөөт забурларынын биринде жазган. Ал кандай акыбалда ушул сөздөрдү жазган? Аспабын колуна алып, койлорун кайтарып коюп, Теңир менен жашаган кандай жакшы деп ырдап жүргөндө жазгандай сезилет. Бирок андай эмес. Дөөт бул сөздөрдү куугунтукта жүргөндө жазган. Ошондой кыйын күндөрдө өз жерине кайтып келе албай, куугунтукта азап тартып жүргөндө жазган. Ошондой кыйын күндөрдө Кудайдын кандай жакшы экенин даана көрүнөт. Жашоодо баардыгы гармония, телегейиң тегиз мемирип жатканда, Кудай менен жашаган кандай жакшы деп айтканга караганда, Дөөттөй болуп кыйынчылыктар арасында бул нерсе ачык билинет. Караңгы күндөрдө Кудайдын жакындыгын жакшы сезесиң. Татып көргүлө деген сөз жөн эле акылыңар менен түшүнүп көргүлө дегендик эмес. Жүрөгүң менен сезип, өзүңдүкү кылып жашап көргүлө дегендик. Мисалы бал. Бал жөнүндө көп угуп, же идишке куюп алып, жаныңа сала жүргөнүң да анын даамы кандай экенин билдире албайт. Татып көргөндө гана балдын кандай таттуу экенин биле алабыз. Ошондой эле жөн гана Кудай жөнүндө угуу, ишеним жөнүндө угуу жетишсиз. Ага жашооңду берип, аны менен байланышта жашай баштаганда Кудайдын ырайымы ачылат. Ал Кудай менен жашаган кандай сонун экенин татып көргүсү келген ар бир адамды кабыл алат. Кудай менен жашаган кандай жакшы экенин татып көргүлө.